Өткөн жылы Баткен облусунун аймагында 648 өрт кырсыгы катталган болсо, быйыл жыл башынан бери эле 15ке жетти. Кыш мезгилинде турак жайларды, соода түйүндөрүн жылытууда жарандар коопсуздук эрежелерин сактабагандыгы өрттүн чыгуусуна себеп болот. Ага ылайык өрткө каршы кызматы күчөтүлгөн тартипте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштады. Өрт кырсыктары турак үйлөрдө болууда. Бул турак үйлөрдө мына кышкы мезгилинден от жагуучу мештерден келип чыгып атат. Электр энергиясын туура эмес пайдалангандан, тамеки чегүүдөгү этчатсыздыктан, балдардын от менен ойноосунан келип чыгууда. Себептери, негизги себептери. Чатыр түштүк болгондон айтты, жатышкан болгондо булар. Аниме кандай жобаны зым түшкөн экен да бул. 2022 жылдын 30 декабрына караган түнү электр зымдарына күч келип, Кадамжай районунун Алга айылында бир үй бүлөнүн 6 мүчөсү каза болгон окуя катталган. Маалымат боюнча ашыкча колдонулган электр печкалары кайгылуу окуянын себеби болгон. Натыйжада зымдар күйүп, андан чыккан түтүн адам өмүрүн жалмаган. Ушул айылдын группалары да жерлерде уже биз буну жайылта баштадык. Ушул электр энергияны кичине мындай этият болуңуздар, ашыкча пешке сайбаңыздар деп. Себеби кышты күнү өзүңүздөр билесиздер, бардык эле жерде электр энергия лимиттен ашып кетет, жетишсиз болуп калат экен. Себеби ар бир үйгө бөлүнгөн лимит норма иштетилбейт дагы. Кошумча печкалар сайылат экен. Сайылгандан кийин, конечно, ток жеткизе албай, баягы кабелдерге нагрузка берет экен. Россияда иштеп, мына Россиядан ки дагы эми калган каткан жерлерин бүтүрөбүз дешип, күйөөлөр барып иштеп келип энди 2 күн жашагат. Каза болгон үй бүлө миграцияда жүрүп, жаңыдан курган үйүнө көчүп киргенине аз эле убакыт болуптур. Электр зымдарын тартууда коопсуздук чаралары көрүлбөй калган айтылууда. Ушул сыяктуу эле жаңы конуштардагы үйлөр пайдаланууга берилгенде электр туташтырууда эч ким монтаж үчүн атайын адистин бүтүмү талап кылынбайт. Ар ким алына жараша зым тартып жашай берет. Азыр эми ар ким өзү эле кылат да, муну ошо рейстен кылса жакшы болмок. Ошол именно ушул участкадагы бөлүнгөн эмелерге жүктөш керек дагы, ошолор кылыш керек деп ойлойм да. Ошол азыр үйлөрдө мана печкелер бар, бардыгы эле азыр техника өнүгүп эме болгондон кийин ошо тамак пиширган, тамак жасаган, чай кайнаткан бардыгы эле электрический болуп атат да. Колдо жасалган электр плиталарын колдонбоого чакырам. Азыркы учурда заманбап масляный деп коет. Ошон менен ысыткан плиталарды колдонсо. Анан бизде азыр багы өз ара адистин эмеси жок эле, жардамы жок эле, электр энергия менен монтаж иштерин жүргүзүп алат дагы, туура эмес жүргүзгөндүктөн ошол үйгө электр зымдарына күч келгендиктен өрт кырсыктары келип чыгууда. Жалпысынан өткөн жылы өрт кырсыгы Баткен облусун 2,5 миллиард сомдон ашуун материалдык чыгымга да алып келген. Бул сумма башка жылдарга салыштырмалуу дээрлик 90%га көп. Ар ким өз өмүрүн жана мүлкүн сактап калуу үчүн коопсуздук чараларына олуттуу мамиле кылуу керектигин адистер эскертишет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.